Кыргыз тили 3 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Беребизге жагымдуу маанай тартылуу менен бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Анда эмесе сабактын темасы менен таанышабыз. Сабактын темасы сүйлөмдүн түрлөрү деп аталат. Сүйлөм боюнча жалпы маалыматыңар бар деп ойлоймун, бирок ошондой болсо дагы бирибизден сурап, сүйлөм боюнча эске салып отурсак жакшы деген ойдомун. Анда эмесе биз бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максаты сүйлөм жана сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Өз алдынча сүйлөм түзө алабыз. Текст угуу менен сүйлөө кептерин өстүрөбүз, сүйлөө кебибизди өстүрөбүз балдар. Немесе биринчи биз мен силерге өткөн темалар боюнча мен жалпы суроо тест түрүндө суроо бергим келип атат. Ошого көңүл бурсак балдар. Бул темалардын баардыгын биз өткөнбүз. Аябаганда жакшы, жеңил, пайдалуу темалардан болуп эсептелинет. Биринчи байлык ден соолук бөлүмү боюнча тест кетип атат балдар. Карагыла. Эгерде жууп тазалабасаң, анда алар таарынып, түшө башташат деп ким айтты? А. Айдар, Б. Энеси, В. Тиштер. Туура вариантын тапканга аракет жасагыла. Эгерде жууп тазалабасаң, анда алар таарынып, түшө башташат деп ким айтты эле? Кайсы вариант туура көрөсүңөр балдар? Албетте, Энеси айткан, Экинчи, тиштер кантип аппак болуп калышты? Асы таарынышып, Б'сы жуубай койгондо, В жууганда. Карагыла балдар. Тиштер кантип аппак болуп калды? Таарынып калгандабы, же жуубай койгондобу, же жуугандабы? Кайсы варианты туура деп ойлойсуңар? Азаматсыңар кимде ким тапкан болсо, бул В варианты жууганда, Тиш эмне үчүн ооруйт? А. Көп чайнаса, Б. Таза болбосо, В. Жөн эле. Таап көрсөткөндө текст эстесеңер, аябагында жакшы текст өткөн болчук, биз таза болбосо тиш ооруйт. Тиш паста эмнеге сүйүнөт деп ойлойсуңар? А. Кутуда жатканына, Б. Тиштерди тазалаганда, В. Эс алып жүргөндө. Кайсы вариант силер үчүн тиш паста эмнеге сүйүнөт дейт? Тиштерди тазалаганда тиш паста сүйүнөт балдар. Бешинчи. Кыймыл аракетти кайсы сөз түркүмүн билдирет? Кыймыл аракетти кайсы сөз түркүмүн билдирет балдар? А. Зататоч, Б. Сынаточ, В. Этиш. Кайсы сөз түркүмүн билдирет экен балдар? Эмне кылды, эмне болду, эмне кылып жатат деген суроолор берчи керек го. Азаматсыңар, В варианты этиш. Андан кийин этиштин жекелик түрүндө сөз кайсы? А. Ойнойм, Б. Ойношту, В. Ойноп жатышат. Андан кийин өткөн чак этиш сөзүн тапкыла. Мен силерге дайын эле берип коюптурмун, бирок ойлонгула. А. Билет, Б. Билди, В. Билгени жатат. Билди деп турат, балдар. Этиштин канча чагы бар? А. 1, Б. 2, В. 3. Кайсынысы зат атооч менен этиштин айкашынан турат? Кайсысы? А. Б вариантынын кайсынысы дейт? Зат атооч менен этиштин айкашынан турат балдар. Сөздүр азаматсыңар балдар. Марат сүйлөдү.
Марат бул ким? Марат зат атоо же эмне кылды? Сүйлөдү. Бул эмне болот балдар? Этиш болот. Андан кийин кайсы сөздө этиш менен этиштен турган сөз айкаштары болот? А. Бийик дубал. В. Көпкөк. Кечиресиз, көп конок. В. Ырдап жиберди. Кайсы сөз этиш менен этиштен турган сөз айкаштары болот? Ырдап жиберди. Эмне кылып жиберди? Ырдап жиберди. Эмне кылат? Ырдайт деген сөздөрдүн негизинде түзүлдү балдар. Эсиңерге түштү болуш керек. Булардын баардыгы эмне экен балдар? Өтүлгөн тема боюнча гана кетти бунун баардыгы. Эми балдар карагыла, сүйлөм деп эмнени айтабыз? Эстеп көргүлөчү балдар. Эгерде кимдегиге эсине түшүрүп мындай деп айтып аткан болсо, азаматсыңар балдар, ошону да бир жолу эсиңерге түшүш үчүн азыр сүйлөм деген эмне экен? Карагыла балдар. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкашы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз. Бак дарактар бүчүр байлады. Биз алардын түбүн жумшартып сугардык. Бүткөн бир ойду билдирген сөз бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Балдар көрдүңөрбү? Жаз, бак дарактар бүчүр байлады. Булардын баардыгы эмне экен? Сүйлөмдөр. Сүйлөм дегенде эмнени түшүнөт экенбиз? Ушун бир нече сөздөрдүн тизмеги биригип келип, кандайдыр бир бүткөн бир ойду билдиргенде алар эмне болот экен? Сүйлөм боло алат экен. Анда эмесе сүйлөм түрлөрү. Сүйлөм айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Мынакей. Бул боюнча дагы майталап кайрылабыз, бирок жалпы жонунан сүйлөм дегенде эле биз сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бул аябагандай жазууда керек. Жазтканда бул сүйлөмдүн айтылыш максатына карай жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөмдү сөз түрдө биз колдонобуз балдар. Эми карагыла. Мен жайында ысык көлгө барып эс алдым. Бул эмне болду? Сүйлөм болду. Ой жайынча айтылдыгандыктан бул жай сүйлөм аягына эмне коюлат экен? Чекит белгиси коюлат. Мынакей. Андан кийин сен эртең паркка барасыңбы? Суроолуу сүйлөм аягына эмне болот экен? Суроо белгиси коюлат экен. Андан кийин адептүү жүрүүнү жашыңардан үйрөнгүлө. Адептүү жүрүүнү жашыңардан үйрөнгүлө. Адеп дегенде эмне бул? Бул сенин жүрүм турумуң, тарбияң, мектептеги жакшы бааларың, мына ушулардын баардыгы адепке кирет балдар. Илептүү сүйлөм болду. Биз сүйлөмдүн айтылыш максатына ойду жайынча баяндап берсе, аягына эмне коюлат экен? Чекит коюлат экен. Суроолуу сүйлөм дайыма суроо иретинде, кайрылуу иретинде болот дагы, аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми илептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылат. Эми мен силерге китептен текстке көңүл бурдурам балдар. Анан ушул жерден сүйлөм боюнча дагы сүйлөшөбүз, балдар. Акыра менен коделек дейт. Акыра менен коделек деген сүрөттөн көрүп атасыңар балдар, мынакей. Бул акыра, кимде ким айырмалай албаса, бул болсо коделек. Экөө эмне жөнүндө сүйлөшөт жана экөөнүн ортосунда кандай байланыш бар? Мына ушуну азыр текст окуп жатып маалымат аласыңар, балдар. Алыскы Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар?
Карагыла, бул жерде балдар сүйлөмдүн айтылыш максатына карай түрлөрү да кетип атат. Тыныш белгилерге көңүл бурсаңар, акыркы код электин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе, жүр, артымдан ээрчи, деди ал, кыжырданып. Код элек акырына ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөп аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал код электин шилекейин агызып. Аны көргөн код электин оттогусу келди. Карагыла балдар. Сразу эмеселерге жалпы маалымат алсаңар да болот. Бул жерде карагыла. Текстте канча сүйлөм бар? Текстте сүйлөмдөрдү биринчи тапканга аракет жасашыбыз керек экен балдар. Текстте канча сүйлөм бар дейт. Текстте эгерде алыска Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир код элек жашады. Биринчи сүйлөм. Таптык, Бир күнү ал оюн салып бара жатып акырага жолукту. Экинчи сүйлөм. Анын асман тиреген узун боюна таңыркап, интип сурады. Үчүнчү сүйлөм. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун моюндун эмне кереги бар? Бул жерде эки сүйлөм кетти дагы, сүйлөмдүн түрлөрү кетти. Бул жерде илеттүү сүйлөм кетти. Бул жерде суроолуу сүйлөм 5 сүйлөм болду. Акырага код электин суроосу жакпай калды. 6 сүйлөм. Аны билгиң келсе, жүр, артымдан ээрчи. 7 сүйлөм, деди ал кыжырданып. Бул жерде сүйлөмдүн айтылыш максатына карай илеттүү сүйлөм кетти. 7 сүйлөм кетти. Код элек акырын ээрчиди. Акыра алдыга түштү. 8 сүйлөм мынакей. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. 9 сүйлөм. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. 10 сүйлөм. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. 11 сүйлөм. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. 12 сүйлөм. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. 13 сүйлөм. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. 14 сүйлөм. Бах. 15. Абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал шилекейин агызып. 16 сүйлөм. Аны көргөн код электин оттогусу келди. 17 сүйлөмдөн биз эмне кылдык балдар? 17 сүйлөмдөн биз текст түздүк. Бул жерде текстке көңүл бурсаңар балдар. Текст түздүк дагы сүйлөмдүн айтылыш максатына дагы карай. Текстте канча сүйлөм бар? 17 сүйлөм болду. Анан сүйлөмдүн айтылыш максатына карай суроолуу сүйлөм, илеттүү сүйлөм, жай сүйлөм үчөө тең текстте колдонулду балдар. Колдонулду. Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң кыска сүйлөмдү таап көргүлөчү балдар. Кайсы болушу мүмкүн кыска сүйлөм? Эң кыска. Эң кыска сүйлөм кайсы? Бах. Абдан даамдуу жалбырак тура. Мына бир эле сөздө мына бир сүйлөм түзүлдү. Бах деп. Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Эми биз билебиз, сүйлөмдү түзүш үчүн, сүйлөмдү кураш үчүн бизге сөз керек. Эми бул жерден карагыла. Эң узун сүйлөм кайсыл болушу мүмкүн? Кана, менин оюмча биринчи сүйлөм же экинчи сүйлөм. Кана, көңүл буруп тапканга аракет жасагылачы. Биринчи абзацтагы бир күнү ал оюн салып бара жатып акырага жолукту. Кыска эле болуп калды. Аны аска тиреген узун моюнун таңыркап интип сурады. Могул жердеги сүйлөм болуш керек. Эң биринчи сүйлөм. Буну тапканга да өзүңөр аракет жасагыла балдар, табат деген ойдомун. Эми карагыла. Окуя, каармандар,
Окуя болгон жер, окуя болгон мезгил. Окуя кайсы жерде болду? Какыраган чөлдө болду, Каармандар кимдер? Акыра менен Коделек. Окуя болгон мезгил кайсыл жер? Жай мезгили деп көрсөк болот, Окуя болгон жер кайсыл жерде болушу мүмкүн? Эстегилечи балдар? Ар бириңер өзүңөрдүн оюңар туура деп эсептешиңер мүмкүн, Эми силерге азыр акыраны негизи жираф деп айтат, бизде. Карагыла. Кыргызча аты акыра, эске түйүп алгыла. Мойну узун, иче албайт, суу койсоңор алдына. Биздеги уй кой сыяктуу, бул дагы ача туяктуу. Африка жеринен алган жираф турактуу. Ошондо биз акыра кайда жашайт экен балдар? Акыра бул Африкада жашайт экен, Австралия таласын саякаттап табасың. Чөнтөгүндө баласын, көргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп, буту менен кете алат. Муну кимдер чече алат? Ана бул табышмакка ой жүгүртөбүз балдар. Бул эмне жөнүндө айтылат? Австралия таласында саякаттасак табат экенбиз. Чөнтөгүндө дайыма баласын салып жүрөт экен. Кана эки колун көтөрүп, буту менен кете алат. Муну кимдер чече алат дейт балдар. Кенгуру мынакей балдар. Аябагандай кызыктуу эмне, жаныбар бул өзү дагы. Эми макалдын маанисин чечимлегиле, ал жомокко тиешелүүбү? Кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү азыркы жомокко тиешеси барбы же жокпу? Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайда кыл карап жүрбөй дейт. Бүгүнкү биздин азыркы айткан текстке, жомокторубузга тиешеси барбы дейт? Тиешеси бар, Макалды биз эмне үчүн жаттап окуйбуз? Эми суроолор. Биздин жергибизде акыра менен Коделек жашайбы? Биздин жергибизде акыра жашабайт, бирок биздин жергибизде Коделек жашайт. Коделек деген бул эмненин баласы балдар? Бул эшектин баласы. Африка кандай өлкө? Африка бул дайыма ысык, жай мезгили болот, дайыма бул эмеде. Акыраны сүрөттөп бергиле. Акыраны кантип сүрөттөйбүз балдар? Кана эгерде кимде ким сүрөттөп берсе, жазса, анда Азамат акыранын мойну узун, буттары узун деп сүрөттөй алат болуш керек. Анткени сүрөтүн көрдүк. Эми Коделекти сүрөттөгүлөчү дейт бул жерде. Коделекти сүрөттөй алат деп ойлоймун балдар силерди. Окуя андан ары кантип уланат деп ойлойсуңар? Силерге кызык болуп жатабы балдар? Окуя андан ары кантип уланышы мүмкүн? Эгерде анын кандай болуп окуя бүтөөрүн билгиңер келсе, сөзсүз түрдө китепти ачып окуганга аракет жасагыла балдар, Мынакей. Мына сүрөттүн мен силерге көрсөтүп жатам балдар. Акыранын бул эмненин сүрөтү? Бул акыранын сүрөтү. Эми ушуну сүрөттөп жазып көргүлөчү. Жасалат болушуңар керек деген ойдомун. Бул жерде мен силерге Коделектин сүрөтүн көрсөтөм, мынакей балдар. Бул Кыргызстанда өсөт, бар Кыргызстанда жашайт. Бул эшектин баласы Коделек. Эми балдар үйгө тапшырма алайык, убактыбыз соңуна келип жетти. Үйгө тапшырма. Тексттен Коделектин акырына капа кылган сөзүн таап көчүрүп жазгыла. Тексттен Коделектин акыраны капа кылган сөзүн таап көчүрүп жазгыла. Көчүрүп жаза аласыңарбы? Негизи бүгүнкү сүйлөм эмне жөнүндө болду балдар? Бүгүн сүйлөм деген эмне экенин өттүк, Анан дагы сүйлөм түрлөрү боюнча жалпы маалымат алдык. Кийинки сабактарда дагы сүйлөм түрлөрү жөнүндө ар бир бөлүмүнө токтолуп өтүшүбүз мүмкүн балдар. Ал эми силер тиги берип жаткан тапшырманын эмне себептен мындай берилип жатканын тексттин ичинен силер ошо текстти карап чыгып, бир ошо тексттен Коделектин акыраны таарынтып алган сүйлөм кылып жазасыңар балдар. Ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти балдар. Саламатта
Kalgıla.